Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүнү өтүндү. Мындан сырткары ал парламенттеги фракция лидерин бул демилгеге кошулууга чакырды. Экс-президенттин бул демилгесин жогорку кеңештин Атамекен, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, Бир Бол фракциясынын лидерлери да колдоп чыгышкан. Отунбаева мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчы соттолуучу өзү кайрылбаса деле, анын сиңирген эмгектери же башка жөндүү себептер болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Экс-президент Өмүрбек Текебаевга карата токулган кылмыш иши өтө оор прецедент катары тарыхта калды деп эсептейт. 19-декабрда президент Сооронбай Жээнбеков басма сөз жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок Текебаев өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айткан. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши токтотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөөчүлөрүнүн токтому депутатка берилген. Бишкек шаардык соту эл өкүлүнө карата ишти биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарып, кайра иликтеп чыгууга берди. 2017-жылдын 17 февралында эсеп палатасынын мурунку аудити Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын версиясы боюнча ал тендердик билдирүүгө аялынын унаасын кошуп койгон. Анда унааны $13,5 миң Барат Люкс компаниясы сатып алган. Башкы прокуратуранын эсебинде унаанын чыныгы баасы $10 миң тегерегинде гана болгон. Биринчи инстанциядагы сот Алмамбет Шыкмаматовду күнөөлүү деп таап, аны 5 миллион сомго айыпка жыккан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы 3 кабаттуу үйүн 2010-жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуяда жабыркагандардын балдарына бала бакча үчүн колдонууга берет деген маалыматты сайттар КСДПнын пресс катчысы Кундуз Жолдубаевага таянып жазып чыккан. Бирок Кундуз Жолдубаева бул маалымат фейк деп чыкты. Анын айтымында мындай чечимди Атамбаев кабыл алган эмес. КСДП расмий маалымат таркаткан жок. Декабрь айынын башынан тартып Кыргызстанда балдарга карата зордук көрсөтүү боюнча бир канча факты катталган. Алгач эле энеси иштөөгө Орусияга кетип, 2 жаштагы баласын курбусуна калтырган. Наристе катуу сабалып, ооруканадан чарчап калган. Андан көп өтпөй өзүнүн чоң энеси тарабынан аялдамага ташталган бала менен болгон окуя коомдо талкууга түшкөн. Мындай учурлардын бири катары Жетөөгүздөгү энеси чет жака иштеп, ал эми 1,5 жаштагы баласын туугандарынын карамагына таштаган наристени өлтүрө салып салышкан деген жаңылык коомчулукту дүрбөттү. Декабрь күнү окуя болуп атат. Ошол денесинен жаракат алып жана 1,5 жаштагы бала Жетөөгүз райондук больницага жеткирилген болчу. Ошол анан деген ошол жерге милиция кызматкерлери барып, ошол окуяны териштиргенде баланын энеси 1997-жылы төрөлгөн ошо Светлая Полянанын айылынын тургуну. Onu murda göğsü menен 2016-жылы ажырашып кетти, ортосунда ошо бир баласы бар экен. Ушул эле жылдын 12 декабрында Россияга иштегени кеткен. Ал эми баласын болсо ошо агасына таштап кеткен да. 23 декабрь күнү ошол жеңеси болуп калды да баланын. 1978-жылы төрөлгөн ошол Светлая Полянанын айыл тургуну. Анын айтымында ошол 23 декабрь саат 10 чамасында ошол 1,5 жаштагы баласына сийип ошо жине келип денесинен чымчык анан чыбык менен 2-3 жолу чаап койгон дейт. Ал эми бул окуяда мурдараак Жумгал районунда 47 жаштагы аял менен анын 4 жана 7 жаштагы неберелери мыкаачылык менен өлтүрүлгөн деген маалымат келип түшкөн. Бул окуяда да балдардын ата-энеси ажырашып, энеси шаарда иштеп жүргөн. Аял мас болуп калганда үйдүн төркү бөлмөсүнөн уйкудан ойгонуп калган 4 жашар кызды күч колдонуп зордуктаган. Жанында уктап жаткан 7 жаштагы бала ойгонуп кеткендиктен аны колу менен муунтуп өлтүргөн. Андан соң кызды да тумчуктуруп өлтүрүп, кийин конок бөлмөдө мас абалында уктап жаткан аялды да муунтуп салган. Кылмышты жашыруу максатында бөлмөдөгү мештин ичинен чокторду алып, бөлмөнүн ар кай бурчтарына от коюп чачып кеткен. Мындан улам өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев балдарга карата катаал мамиле кылуунун жана зомбулук көрсөтүүнүн алдын алуу боюнча чараларды күчтөндүрүү керектигин, балдарга карата зомбулуктун алдын алуу маселеси боюнча кеңешмеде билдирди. Алар укук коргоо органдары, социалдык мекемелер жана калк менен активдүү иш алып баруусу тийиш. Алардын ишин так координациялап, калк менен иш алып баруусун активдештирүү керек.
токтоосуз түрдө үймө үй кыдырууларды уюштуруп, ата-энелерсиз туугандардын колунда тарбияланып жаткан балдардын маалыматтык базасын түзүү керек. Бул мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары күч аракетин топтоштуруп, натыйжалуу иш алып баруулары үчүн керек. Социалдык кызматтар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай балдардын абалын такай кабар алып турушу зарыл. Анткени дал ушул балдар зомбулукка дуушар болуп калууда. Мындан улам жогоруда айтылган жана башка ушул сыяктуу балдарга карата болгон зордук зомбулукту алдын алуу жана аны такыр эле жок кылуу үчүн бийлик да, коомчулук да аракет кылып ойлонуусу зарыл. Келечекте мамлекетибиз башкалардан артта калбай, дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабында болуш үчүн эң башкы роль билимдүү жана кесипкөй жаштарга таандык болот. Кыргызстандын келечеги мына силер жаштарсыңар, деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25 декабрда 2017-2018 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларынын студенттерине президенттик стипендия тапшыруу аземинде. Мамлекет башчысы билим алууда мыкты ийгиликтерди жаратып, стипендияга татыктуу болушу менен студенттерди куттуктады. Кыргызстан өнүгүш үчүн эң негизчи биринчи билим керек. Биз мамлекет өзүбүз дагы мына улуттук стратегияда кабыл алганда дагы ушу билим тармагы эң приоритеттүү тармак болуп кабыл алынды. Кандай мамлекет болбосун, кандай коом болбосун, бул билимсиз эч качан өнүгө албайт. Биз дагы мамлекетибиз мына башка мамлекеттен арта калбай, ошол алдыңкы мамлекеттердин арасында болуш үчүн биз жакшы кадрларды даярдап, аларга көңүл буруп, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Ошол жаштар мына силерсиңер, буюрса келечекте Кыргызстандын келечеги силердин колуңарга тиет. Биз ишенебиз, биздин келечек жакшы жаштардын колунда тиет деп. Сиздердей мына уулдарыбыз, кыздарыбыз ушу Кыргызстанды өнүккөн мамлекет арасына кошот деп ишенебиз.